Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Кемеңгер программасы. Микрофондо мен Айтурган Сатиева. Адаттагыдай эле биздин бул чыгарылышыбызды дагы сиздер социалдык барактагы биздин расмий бардык баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Ой пикир сунуштарыңыздарды калтырсаңыздар болот. Ал эми бүгүн биз сиздер менен Ош шаардык кеңешинин депутаты, Үй бүлө академиясынын жетекчиси, Асыл Атайымдар коомунун төрайымы, филология илимдеринин кандидаты Нургыз Кадырбекова менен кыз жигит мамилеси тууралуу сүйлөшөбүз. Коногум азыр студияда жанымда турат. Саламатсызбы? Арбаңыздар. Сизге убакыттап келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул интернеттин баягы жакшы жагы алысты жакын кылат экен да, мурда алысты жакын кылган кыз дечи элек, азыр интернет болуп калды. Интернет аркылуу сиздердин Үй бүлө академиясы тууралуу көп маалыматтарды алып атабыз. Көптөгөн окутууларыңыз тууралуу буга чейинки чыгарылышыбызда дагы айтып кеттиңиз эле. Ошолордун арасында бизди кызыктырган, мен ойлодум, биздин угармандар үчүн да кызык болуш керек деп, бул кыз жигит мамилеси. Ооба. Кыз жигит мамилеси дегенде эле бир четинен мындай бир, кандай десем, айтпа жабык бир темалардай сезилет да, бирок бул бар нерсе. Биз муну айтышыбыз керек. Анан кыз жигит мамилеси дегенде эле биз баягы тесттер 14-15 жаштагы кыз жигиттерди эмес, азыр кыздар өзүн өзү өнүктүрүү, карьера деп баягы алдыга умтулган заман, 25тен кийин гана барып анан мамиле курууга, анан жеке жашоосун түптөгө аракет кылган кыздарды көп эле кезиктирип атабыз да. Бирок бир кызыгы, таң калыштуусу, ошол куракка чейин ушунчалык баягы өзүн өзү өнүктүрүү менен алектенип жүрүшүп, жеке жашоо тууралуу көп маалыматтардан артта калыптырмын, эми эмне кылам, кантип баштайм. Эң жөнөкөйү, мисалы, бир бала жагып атат, мен өзүм биринчи сөз айтышым керекпи эмне, же болбосо тескерисинче мен айтмак белем деп күтүп жүрөр, убактысын өткөргөн, айтор кичинекей түшүнбөстүк нерселерден өздөрүнүн жашоосуна мындай бир өкүттө калган каармандар деп коеюнчу, көп эле кездешип атат да. Мен жеке өзүм деле тааныштарымдын арасынан, социалдык тармактардан көрөм. Демек биздин баардыгыбыздын жаныбызда ушундай кыздарыбыз бар. Анан экинчи жагынан алып караганда, турмуш курганга чейин мамиле болбош керек деп, бул динде дагы айтылат. Ошону менен силер үй бүлөнүн мындай баркын кетирип атасыңар депчи. Негизи кыз жигит мамилеси болуш керекпи? Болуш керек. Кыз жигит мамилеси кандай болуш керек? Бири-бирин тааныш керек да. Адам ата обо энебизди Кудай Аллах жуп кылып жараткандыгынын өзү бири-бирибизге күн менен түн сымак, эни ян сыяктуу, суу менен кургактык сыяктуу керек экендигибизден кабар берет. Болбосо эркек менен эркек, аял менен аял үйлөнүү нормалдуу нерсе болуп калмак да. Ошон үчүн биз аны таң калып карап атпайлыбы? Ошон болуш керек. Бирок сиз айткандай, азыр эле динде айткандай, ушул бул деген эркиндик да, биз 21-кылымбызда мейли мектепте кенен сүйлөштүрө бергиле дегенден улам чалчактап кенен болуп кетип атат да. Кыргыз биз канча өнүксөк деле каныбыз, тегибиз, табиятыбыз, дүйнө таанымыбыз, биздин программаларыбыз ата энелерибизден өткөн да. Кыз кол жеткиз болуш керек. Мен жакшы көрүп, мен өзү баягы адабиятчымын. 21 жылдан бери Ошмуда сабак берип келдим. Ошол жерде Пушкиндин Онегин чыгармасындагы Татьянанын сөзү бар. Дегенде өзү Онегинди барып, анан мен сизди жакшы көрөм деп кат бере койсо, аял аябай лекция окуп уят болот, кийинки жолу жазбай жүрүңүз деп, анан кийин кайра сүйүп калып, анан мен сизди алам деп бутуна жыгылгандай айтат го. Довольно встаньте депчи. Я другому отдана, и век ему буду верна деп айтат. Чыгарманын баалуулугу дагы, кайра жазып алып ошол карманды өзү сүйүп калган Пушкинге наркы дагы Татьянанын аскада өскөн сейрек гүл катары көрсөткөн же кол жеткиздиги. Келип туруп эми ошо өлөйүн деп калган генералды таштап атып, вау, Онегин келди десе болмок. Бир кезде сүйдүм эле. Бир мезгилде сүйдүм эле, мынакей болот экен го, акыры келдиң. Баягы акыры сени сүйдүрөм дегендей сүйдүрдүм да дегендей. Жок. Биздин кыздардын кемчилиги ошол өтө эле сүйлөшсөң бузулуп кетесиң, анан мынтип кетесиң, антип кетесиң деп программаларды бере берип, же бир жолу жаап салабыз. Же мейли эркин боло бер десе, ал бошонуп кетет дагы, мынтип калат да. Мисалы, сизге деле сиздин эң жакшы көргөн тамагыңыз эмне? Сүйүп, эксклюзив жеп, мындай күтүп, настроениеңиз, манайыңыз чөгүп турганда эмнени сунуштасам деп жейсиз. Кылтамак деп койчу эле кыргызда ушундай жайым бар да. Ошого мен ойлонуп калбадымбы? Манты деп коелучу. Манты. Мантыны күндө 3 мал берсем, сиз жадайсыз да. Айтурган, үйгө кел манты кечкиге. Үйгө кел саркыга манты дей берсем жадайсыз да. Ошол сыяктуу эле
бизде ушу кыз бала, кыз жигит биз өзүбүз сүйүп жүрсөк деле, анан жигит бизге мындай кичине көз салып калса эле, же чалып калса, же өз мындай эметип калса эле, болду, бул менин жигитим деп эле анан чалса алып телефон көтөрсө эле дароо эле чыгып, анан жакшы кал дегиче кирбей көзүбүздү сузуп тура беребиз да. Кыз бала дайыма таңсык болуш керек. Бул анын тупойлугунан, артта калгандыгынан кабар бербейт. Бул сенин убактың бар, убактысын сыйлаган, отура бербеген. Башка бул кетип калса, башка деле поклонниктериң толтура. Ханыша экен деген, ханыша экен деген кабар берет. Мен биринчи эреже, кыз жигитке өзү сүйөрүн жүгүрүп барып айта калуу туура эмес, бирок айтуунун жолдору бар. Мырзагүл Султанмуратка 100 арчы берген сыяктуу, же ошол жака кетип атып мындай эч кимде жок көз караштар менен карашат. Эми мен өзүм эркек мүнөздүү болгончу менде ошондой нерсе жок, бирок ошону сонун ишке ашырган кыздар бар. Ошолорду мындай карап үйрөнсөңүздөр болот. Анан бул эми өтө эле баягы көз менен атып стрельба кылып эе турган деңгээлде эмес, сезимди мындай сергек бере турган манералар болсо, ымдашуулар болсо жакшы. Анан бирөө мен ошол оюму айткым келип атат, эгерде дайыма сен жетишсиз, тойбой, суктанып кийинки болгондо дагы жейт элем дей турган нерседей, дагы болгондо дагы көрөт элем, кино бүтүп калды да дегендей нерсе боло турган болсо, ошол кыз жигит үчүн дайыма кызыктуу бойдон калат. Бир эме анекдот айтты эле. Карагылачы, менин келинчегим кандай жашынакай, ушундай кызды бир көрүп сүйүп калбадымбы десе, келинчеги айтыптыр да, жаныңдан 6-чы жолу өткөнүмдү араң байкагалсың депчи. Ал сыңары ушу биринчи Көрүш үчүн 6 жолу өтүш керек. Табиатта деле ушундай экен да, мыйзамында кыз бала ургачы, мындайча айтканда, тандайт экен да. Осознанно, неосознанно, мисалы кээ бирлер тарбиясынан улам мээсине сиңип калган, же өзүнүн жашоосунда көргөн, мисалы атасы олбурлуу чоң киши болсо, мен жолдошум дагы ушундай чоң болуш керек дегендей түшүнүктө, же болбосо күчтүү болуш керек, же болбосо тескерисинче бир акылдуу болуш керек, бол кесип нерсе. Айтор өзү кыз бала байкабай, бирок өзүнө бир сиңирип алган бир эрежеси болот экен да, анан ошого туура келип калган объект деп коеюнчу, бир жигитти тандап алат экен дагы, өзү байкабай, анан жанагы сиз айткандай жанынан 6 жолу өтөбү, кокус китебин түшүрүп жибереби, айтор өзүн баягы мен бармын деген сигналды берет экен да. Бул биздин баягы табиятыбыздагы бар нерсе экен. Тилекке каршы муну кандай байкабай деле калат окшойбуз өзүбүзчү. Анан эркектер анан ошого көңүл буруп, анан бул кыз бар турба. Барго жанагы Discovery каналын караганда деле балыктарды, канаттууларды деле көргөзгөндөчү, ошол сыяктуу адамдарда деле ушундай инстинкт бар экен да. Ооба, бийлешип, арбашып. Ургачылар биринчи тандапчы. Бирок эми бул мырзаларга жакпайт. Мынтип айтсаңчы, сен мен тандагам, анан комплимент койгонсуз арданып кетишет да. Азыркы заманда тилекке каршы биз мындай инстинктке, жанагындай насилнарк, бир уяңдык дегендерге көп деле көңүл бурбай калдык да. Мисалы болсо болот, болбосо башкасы да дегендей, мындай материалдык өтө бир реалистичтик көз караш менен карапчы, канчалык деңгээлде туура ушул жигит же кызды тандоодо акылга баш ийүү же сезимге баш ийүү, кайсынысына көбүрөөк орун бериш керек? Эми акыл менен сезим бири-бирин толуктап турат. Керек. Акыл менен сезим бири-бирин толуктап турат. Сезим деген ушундай нерсе биздин акылыбызга баш ийбейт да. Жүрөгүңө буйрук бере албайсың. Любовь зла. Даже полюбишь козла деген сыяктуу нерсе бар. Бирок бизде аябай бул сезимдүү кыз деп айтпайт да. Бизде акылдуу деген нерсе бар да. Ошон үчүн акыл менен калчу сезимиңе анализ жасоо бул маанилүү. Ошон үчүн биз акылыбызды олуттуруш үчүн көнүгүүлөр жасайбыз, мээбизге окуйбуз, академиялык билим алабыз, өзүбүздү өнүктүрөбүз. Ушунун барысы акыл менен бүтүм чыгарууга алып келиш керек. Кыз бала акылына баш ийбей, сезимине баш ийип же акылында туура эмес бүтүм чыгарып албас үчүн биринчи фактор кыз баланын самооценкасы үй бүлөдө түшпөш керек.
А кыз баланын самооценкасын атасы айрыкча, апасы түшүрбөш керек. Сен шөмтүргөн эле аял болосуң, сени ким алат? Отурганын карачы дардайып, паланчанын кызын көрсөң, элдин кызын көрсөң көзүң күйөт. Анан былтыйып эмес, жок, кызыбызды бар табияты менен кабыл алып, ошол бар жагын эле өнүктүрүшүбүз керек. Менин бир кызым аябай медик болгусу келип атабы, экинчисинде сен медик болосуң эмес, жок. Ал косметолог болом же биолог мугалим бол. Ошол бойдон өзүңдү тааны деген сыяктуу. Бир аябай бойлуу болсо, ошо боюна карап стимул бериш керек. Бир кичинекей болсо, ошондугуна жылдыздуулугуна стимул бериш керек. Кемчилиги менен кызды кабыл алып, анан аябай сүйгөн жакындар бар экенин билдириш керек да. Эптеп эле 17-ге чыкса, анан бирөө жакшына сүйлөп караса эле, жүгүрүп чыгып, ай, эркек ушул экен деп чыгып курмандык болуп калбасын үчүн кызга аял, кыз бала үйдө мени бааланган, сүйүүгө тойгон деген бул сүйүүгө кекирип калган эмес. Ашке эркелетип, мен балам 5000 сом ала бер дей турган эмес, сүйүүгө тойгон. Анын кемчилигин бетине айтып, жакшы болсо экен деп. Анда жаңылса жөлөп алар, так жакындары барган билген, сүйүүгө тойгон. Дагы бир жолу айтам, кекирип, эшкирип калган же сүйүүдөн семирип кеткен эмес болуш керек. Мен көп билем, 17-18 жашында биринчи жакшы сүйлөгөн жигиттерге тип кетип жаңылып калган кыздар. Сиз башында айтпадыңызбы 51% некеси деп. Ал эмне 9-ду бүтүп ата-апасынан жадап, мен коллежге окуйм деп, окуу жайга келип, анан биринчи сүйлөгөн, сонун сүйлөгөн аруу кыздарга анан алданып, же балким ал деле сүйөт, анан карап кызыгы таркап тажрыйбасыз экендигинен улам. Анан калып кетип, нике ала электе жаш жете электе энесине катталып калган төрөлгөн балдар көбүрөөк. Бизде колледж, университеттерди багып калгандан бери ушул көрсөткүч күч алды. 9-ду бүтсө, онун биринчи курсунда 10 класста тийсе, бул нике каттала турган курактагы кыз эмес болуп калат да. Мына ошондон улам, мына ушул нерсеге көңүл бөлүш керек биринчиси. Экинчиси, деги эле кыз бала жигитти тандоодо акылын, сезимин башкара билиш үчүн аны сүйлөбө, караба жигитти, мындай дебестен, сен аябай сүйгөн күйөөң болот, сен аны сөзсүз өзүң тандаганга тиесиң, сенин акылың күчтүү болсо мен сага ишенем, сен падыша жигитти тандай аласың, падыша деле президент кыргызга бирөө эле жетпейт, аны кубалап зорго үлгүрүп атабыз. Жок, даяр президентке эмес. Падыша эмес, мындай сезиминин падышасы, өзү бир намыской, ар намыстуу бир табиятынан падыша жигитке тиесиң. Сен ошого татыктуусуң. Агат минген ханзада сага татыктуу. Сен аруу жүрүп атасың, окуп атасың, менин батамды алдың, ыраазычылык кылып атасың. Сага келет деген нерсе. Мага кыздар көп келет да, мен курсунда. Эжеке дейт, биз жакшы жүрөбүз дейт, биз сонун сүйлөйбүз дейт, ал жактап күлбөйбүз, ары баспайбыз, бери басып бетибизди боебойбуз. Бирок жигиттер дейт, жигиттен жигит тандаган, сулуу, оозун жакшы боегон, шарактап сүйлөгөн жигиттерди сүйлөй берип тажрыйбасы ашкан кыздарды жакшы көрөт дейт. Бизди эмнеге жакшы көрбөйт деди. Мен айттым, ал кыздар силерди, ал жигиттер үйлөнгөнгө сактап койгон. Силер мындай деңиздин түбүндөгү ракушканын ичиндеги берметсиңер. Баарын эле доступный шарактап жүр десе эле күлүп эле ыңгайлуу болгон кыздар колдонгонго эле ыңгайлуу. Өзү ошол жашоону тандаган үчүн 10% ошондой кыздарга үйлөнүп калышы мүмкүн. Бирок туура жүргөн, өзүн сыйлаган, ыясы бар, өзүн мынткен адамга жигиттер үйлөнгүсү келет. Сизге деле мисалы көп сөйкөңүз бар, бирөөсү бриллиант, калгандары алтын, күмүш, безделушка, ушундай болушу мүмкүн, токулган болушу мүмкүн. Анан карап туруп, шашылышта бир сөйкөң алып чык десе, бриллиантыңызды алып чыгасызбы? Бирөө эле калсын, болду, башкасынын кереги жок десечи. Алар деле үйлөнүүдө, никеде бирөө эле мүмкүнчүлүк болгон үчүн бриллиантты алышат. Бриллиант кыздар көрүнгөн менен эле жетелешип эле, басып эле, сезимдерди арзан кармабаган кыздар. Мен дагы бир жолу айтам, кыздар кол жеткис силерге тойгус болсун. Же экинчи, ашканадагы кол арчы. Кол арчыга аябай тазасын жууп, мейман келгенде коебуз, муну сактайбыз, тияк коебуз. Анан эң ыңгайлуу бир кол арчы болот. Ара тамак арчып деле, туз салып деле, салат арчып деле, помидор болсо деле арчый бересиң. Бул болгон ыңгайлуу. Аны качан болсо ыргытып иш оңой, былчылдатып, кайрып жууп, жайып коюш оңой. Эгерде сен сүйгөн жигит сени карабай аткан болсо, кайрылуусу. Биринчиден ошол кызды көрсүн, сени ажыратсын. Эгерде экинчи кайрылуусу сени албай калган болсо, анда ошол кызга татыктуу.
андан күчтүүрөккө сен татыктуусуң деп бүтүм чыгармайынча тезирээк мен да ошентип чечине калып астынан чыга калбасам калып кетет экенмин эмес, менин өзүмө ылайыктуу жигит бар деген нерсени. Мен мисалы 25 жашымда турмушка чыккам. Жолдошум менен 10 класста таанышсам, 5 жыл, 6 жыл чогуу окусак, анан ал ординатурасын бүткөнчө экөөбүз сүйлөшүп, көрүшкөндө көрүшүп коебуз, бир жума күтүп жүрөрмүн. Ал мезгилде өзүм 41 группасы бар, очный. Сырттан окуу бөлүмүндө 40 группасы бар. Кыргыз филология факультетинде 22 жашта замдекан болгом. Тарбия иштери боюнча ошончо кызга. Бир курста эле 200дөн боло турган болсо, эркек деле жок. 5 курста мен заочныйда 2000 кызга деген тарбия иштери боюнча декандын орун басары болуш деген кандай? Кээ бири төрөп коюп атты, кээ бири адашып калып атты, кээ бирин жүгүрүп барып балдарын алып келген, кээ бири зыңкыйып мындай кылып турмушка чыгып кетип, тойлорун алып келип атты, кээ бири эмес көпчүлүгү. Ошолорду көрүп атып, мен өзүм турмушка даярдандым ошо кыздар менен кошочу. Анан ошол менен эле таштап кетет мени, анан менден сулурагын көрүп калсачы, менен жашырагын көрүп калса дебей эле мен тоого эле күтүп жүрөптүрмүн. Анан азыр жолдошум айтат да, мындай кээде тутулуп сүйлөп калсам, албай койсом болмок экен, эми ушу күтүп атат дедим да, 20-24кө чыкканча күтүп атат дедим деп күлүп калат. Кыз ушундай иш керек болсо жакшы. Алса сенин теңиң, албаса кайрылсу мындан да жакшысы бар сенде деген нерсени болуш керек. Албай койсочу мен эртерээк барып жүгүрүп, бул таштап койсо мына жакта келген 8 кишинин бирөөсүнө тие калайынча, анан быйга алып кетпейин, кыз кишинин базары бир кызыйт деген нерсе эмес. Сенин жаныңдагы адамды көрдүң, келечегиңге тапшырдыңбы? Болду, күт аны. Анан сенин ишеничтүүлүгүң, сенин ага берилгендиң, сенин актыгың, сенин ток пейилдигиңди баалаган жигит болсо ал жаныңда калат. Ага татыктуу эмес болсо Кудай сактап атпайбы? Ушудуңдаган бирөөгө үйлөнүп кетип атпайбы? Ооба, тескерисинче. Ал дагы жакшы. Ушул кыз жигит мамилесинде көбүн эсе кыздар баягы өткөрүлгүрөөк да кабылышат да. Анан тажрыйбасынын жоктугунан эмне кылышын билишпейт да, коркушат, жоопкерчиликтен коркушат. Илгери баягы жеңелер бул ролдо болуп, жеңелер менен сырдашып, эми азыр жеңелерибиз менен кошуна эле жашап калбадыкпы, көрсөк көрөбүз көрбөсөк жок, ким сырдашат. Анан энелери менен сырдашканга аракет кылышат, бирок ошол эне менен кыздын сырдашуусу керекпи, кандай деңгээлде болуш керек? Анткени кээ бир эне кыздар абдан ачык сырдашат да, өтө ачык сырдашат, ал тургай кээ бир нерселерди энелери үйрөтөт да, мындай. Менин жеке түшүнүгүмдө жаратылыш мыйзамын бузган нерселерди үйрөткөнгө чейин барышат да. Кээ бир учурда тескерисинче кыздар энелерине айта алышпайт. Мугалимине айткан, психологко айткан нерсесин дагы өзүнүн энесине айта албайт да, ушундай бир барьер бар ортолорунда. Бул эми кыз баланын, эркек баланын деле, бирок азыр кыз бала жөнүндө айтсаңыз, жашоосундагы бир чоң өзгөрүш да. Анда бир сезим пайда болуп атат, мурда кийин кезикпеген, өзү жакшылап түшүнбөй атат. Каяктадыр тиякта жүргөн эле бир баламдай башка, аны көрсө эле башкача болуп элечи, ал керек болсо сүйүү экенин дагы түшүнбөй аткан мезгили болот да ошол кезде. Анан жана жогоруда сиз айткандай, ошондой учурда ата энесинен кандайдыр бир кагуу жеп бир нерсе болуп калса, жанагы баланы ээрчип кетип калып, ар кандай жаман иштерге барып, анан жана никеси балдар пайда болгондагы учурлар болуп атпайбы? Ушул кыз менен эненин сырдашуусу мындай бир, бул кандай деңгээлде болуш керек да? Мен баягы кыргыз филологиясында иштеп, анан кыргыз тили коомунда иштеп, анан нарык боюнча телекомпанияда ошол берүүлөрдү карап калган үчүн консерваторракмын да, кыргыз наркы боюнча отуруп алып эле үйрөтүп, эркекти момунтип эле алдап койсоң болот, анан мынтип кой деген мен колдобойм. Менин апам бизди айтчу эле да, балдарым, кандай жүрсөңөр ошого ылайык жигит күтүп турат силерди. Тагдыр деген ушундай адилеттүү нерсе. Алдап койсоң башыңа. Менин атаң Бишкекте окуган, экөөбүз бир мектепте бир класста окудук. Бирок мен күткөн деле жокмун, жүгүргөндө тагдыр буйрук экен, жүздөгөн Бишкекте туфли кийген кыздардын арасынан томпойгонураак эле толмоч мени тандады. Ошон үчүн жакшы жүрүүгө, жакшы өзүңөрдү баалоого жана чечим чыгарууга даяр боло бергиле деп. Азыркы кыздар деле ошол барып, сен кандай болсо да, сен кимди сүйсөң да чечим чыгарып атам. Бирөөнү жакшы көрүп калдым десе болот. Менде да болгон. Бирок 10-класстагы биринчи сүйлөшкөн жигитимдин азыр эбет эсимде жок. Сен аны менен турмушка чыгып той болмоюнча, ал сага жакшы мүнөздөгү, жакшы мамиледеги болочоктогу күйөөгө, бир эле өмүр жолдошуңа болгон кандидат эле. Эми президентке 35 талапкер койбодукпу, бирөөсүн тандадык.
Ошол сыяктуу сенде мүмкүнчүлүк бар. Качып кетмей жок, жүгүрүп барып эле сүйгөнүм ушул экен деш да кереги жок. Бирок барып алыстан байкап көрсөң, Кудай кайрылуусу кылган болсо, анда сага кошот. Сен ага таанууга мүмкүнчүлүк бар. Мен сенин каалооңду сыйлайм. Бирок кыз бала дайыма жетишсиз, кол жеткис аралык бойдон калгандыгын жана ал жигит сен үчүн болгону болочоктогу жубайга бир эле талапкер экендигин унутпагын. Карап көр. Сөзсүз эле жетелеше калыш керек эмес. Барып эле түнкү клубка бара калыш керек эмес. Чындап эле байкап көр. Жок дегенде эркектин психологиясы менен табиятын таанууга, салыштырууга сага мүмкүнчүлүк, балким тажрыйба болот. Бирок ниетти түз кыл. Эгерде ушул пешенеңе жазган болсо, ак бойдон кийин 10 жылбы, 5 жыл окунуп бүткөндөн кийин үйлөнсөңөр, мен колдойм. Эгерде бул эмес болгон болсо, анда Кудайдын сактаганы дурус. Ошон үчүн сенде тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Сен жүгүрүп бара калбай эле, болду ушул дебестен. Мен учетто турган ууру жигиттерден билем. Сулуу кыздарга сонун барып сүйлөп, анан контрагым төлөш керек эле, апам ооруп атат деп кыздардын алтын сөйкөлөрүн саттырып ийип, анан таштап үйүндөгү акчаларын алдырып чыгып кыз деген боорукер болот. Анан кийин кетип калган жигиттер бар. Ар түрдүү жигит болот. Ошон үчүн бир нерсени кызга сиңиришибиз керек. Сенде тандоо укугу бар, сен аны тандай бер. Сен андан коркуп албагын, мындай уялып эле чокунга мингизип аны баатыр кылып алба. Бирок ошол эле мезгилде аны тебелеп кордоого акың жок. Сезимиң балого мүмкүнчүлүк. Бир гана мыйзам, ал сенин болочоктогу жубайың болууга бир эле талапкер. Ал эч ким эмес азырынча. Күйөөң да эмес, эч ким эмес. Берилип, сырларыңды айтып, ушинтип алгандан кийин өкүнбөгүн деген нерсени айтып көр деп айтышыбыз керек да. Ушинтип айтуу менин баамымда, менин тажрыйбамда туура деп ойлойм. Кыздар сулуулана баштайт. Сулуулаган, сен сулуу болууга татыктуусуң. Сенин өзү көзүң, краскаң жетиштүү. Бирок ачык түстөгү помадаң сага жарашып турат. Анан ашкер эле баягы мындай боенуп алгандан көрө ушундай болгонуң жакшы. Дагы керек болсо 3 күндүк визажистке мен окутуп коеюн сени. Эмне боенуп алдың? Чоңоюп калдыңбы? Эрге тегин келип калды дей бербестен, ушинтип сыйлап коюу, ал көчөгө чыгып боенуп анан үйгө келип арчынбай турган деңгээлде болуш керек. Же бир жолу эле майлы кызым чоңоюп калды, эстүү болуп калды, эми деп кой бербейсе, биз деле жаш болгонбуз да. Эсиңизде бар да. Мисалы 5 жаштагы бала өзүн эч качан кичинекей деп сезбейт, өзүнүкүн туура деп эсептейт. Могу оюнчукту мен алам, ушул мага керектүү, ушул сапаттуу дейт. Анын үзүлүп кете турган жана зыяндуу экенин сезип турасың. Бирок баланын бул да сонун экен, кийинки жолу муну ал, бүгүн муну албайсың, пожалуйста деп суранып биз көндүрөбүз. Ошол сыяктуу бала деле 17, 18, 19, 20 жашында жаңылгыч, тажрыйбасыз ал. Ошону багыттоого биз милдеттүүбүз. Анан ошону тыйып кысам деп ойлобош керек. Бийлиги менен тыйып кысып, ушу бирдемени күчү менен кармай турган болсо, анда Иран, Ирак, Сирия дегендерде адам дем албай жашамак. Жок. Тыйып кысабыз эмес, мунасалашып, түшүндүрүп, ынандырып, багыт берип, жана ошол эле мезгилде кыздарыбызга биз алардын астындагы милдеттерибизди кылбадыкпы? Сүтүбүздү бердик, чоңойттук, кийинттик, ичинттик, окуттук. Алар дагы биздин астыбызда милдеткер экендигин эске салып, мен билейин, мен чечейин, менин кабарым болсун, мен уккандай болоюн, мен кайда барсаң дагы айтып койгун, саатым 10-чада келип калгын. Эми 18 жаштагы кызга түнкү саат 10дон кийин жүргөн жакшы деле эмес. 9га чейин арагандай сүйүнүп сүйлөшүп бүтсө болот. Келечек планын ары түзүүгө 1 саат жетет, келип кал кызым деген талаптарды коюшубуз керек. Ал бекинип, досумкуна барып келе калайынчы деп анан бекинип жолукпай, жигити менен бараткан болсо дагы, бирок 9да келбесек, апасын тарынтып ала турганын ал сезиш керек. Балким ушун менен биз жаманыраак эмоциялык бир нерсеге берилип кете турган иштен сактайбыз, себепкер болобуз деген сыяктуу ушул. Ооба. Азыр тилекке каршы бизде миграция күч, анан болгондо дагы ушул мектепти жаңы бүткөн, турмушка эч кандай даярдыгы жок, кыздарыбызды дагы балдарыбызды дагы жөнөтүп атабыз да. Ошол жактан өздөрүнүн дагы жашоолору талкаланып, мындай көп жаман окуяларга туш болуп калган учурлар болуп атат тилекке каршы. Бирок эми бул дагы жашоонун бир кандай десем муктаждыгы болуп атат да. Энелер азыркы учурда көп күнөөлөшөт да, кызың эмне кылып иштеп атат, аякта кантип жүрөт дебей эле, тапкан акчасын тойлоп жүрөсүңөр, тойго барып атасыңар депчи, акчасын өзүңө коротуп атасың деп. Ал эне деле эми коротсо коротуп аткандыр акчасын, бирок
жөн эле жыргап жүргөн жок да, ал эненин деле жүрөгү гана айтты, отуруп алыпчы, баягы куш кызым 17-деги кызым, 18-деги кызым ушул мондой иштеп атат, дегенде иштеп атат деп. Аралыкта ушул эне менен баланын кантип баягы жылуу мамилесин сактап калууга мүмкүн. Анткени ошол жакта жүргөн мигрант кыздарга дагы мен ушу Москвага көп каттап калдым. Тилекке каршы көптөрүнөн угам да, таарынычтары бар да. Энелерине, аталарына, агала, өзүнүн ууларына көбүрөөк. Анан биринчи мамлекетке тааныштан башташат, анан мындай тереңдей сүйлөшө келсең, өзүнүн үй бүлөсүнө да мен деле баардыгы айтат. Мен мындай болгум келчү. Өкүнүчтүүсү кээ бирлөрү анын ошондой кыялына такыр жетпейт экенин түшүнүп, мындай жаап коюшкан да, ал эшти. Колун түшүрүп салышкан. Ооба, мен мисалы врач болгум келчү, же болбосо мен деле журналист болгум келчү, бирок каяктан деп эле жаап коюшканда, жашын сурасаң 18-де, 19-да, 20-га чыга элек да. Бул жерде ошо көбүрөөк энелердин дагы мындай бир таасири бар окшойт деп ойлоп калдым да. Кээ бир кыз балдардан сурасаң, тескерисинче кандай кыйын жумушта иштеп атса дагы, мен бир кызды көрүп таң калдым. Пол жууп иштейт экен, жаш 40 жерде. Эме дейт да, мен азыр 18 жарым болуп калды дейт жашым. Дагы толук 6 ай иштеп кетем дейт. Анан барып эмне кыласың, Кыргызстанда жарым жылдан эчтеке өзгөрбөйт да дедим да. Десем, жок, апам айтты, окууга тапшырасың деп. Мен дизайнер болгум келчү, анан бирок дизайнер эмес, апам экөөбүз сүйлөшүп, кондитерскийге тапшырган атам. Эки сөзүн биринде биз апам экөөбүз чечтик, анан апам экөөбүз сүйлөштүк. Анан апам атама айтыптыр, байланыш бар да, алыста жүрсө дагычы. Бул канчалык бир деңгээлде ошол кызга мындай бир канат берип, максат койгонго жардам берет экен да. Сиздердин академияда, сабакта жана жогору мурдагы чыгарылышыбызда айтып кетпедимизби, чет мамлекеттен да катышкан кыздар болду депчи, адамдар болду. Жанагы үй бүлөгө даярдоо боюнча жаш кыз балдар да катышып атты, же бул жактагы энелерде деле ушул маселелер мындай бир ойлондурабы экен? Ооба, көбүнчө Москвада көп экен ушундай кыздар. Жашы өтүп кеткен, кайра ажырашкан кыздар деле турмушка даярдоо мектебин окуду да. Биз жаңылып калдык, байкабай калдык депчи. Биз себепкер болсок дедик да, мисалы, мен сизди туура тамактанууга отургузсам, сиз ошону угуп эле деп кылып койсоңуз, сиз эч качан өзгөрбөйсүз да. Амал кылып, кыйналып, курмандыкка барып ошону жешиңиз керек. Ал кыздар деле бизди уккандан кийин ошого карап өзүнө анализ кылып, керектүү жерин алып, керексизин талдамайынча болбойт. Себеби биз бир курста 200 адам болсо, 200 адамдын бирдей көйгөйү жок да. Ошол сыяктуу эле баягы биз Швейцария болобуз деп эле, анан бир мезгилде Монголия болобу, кой Финляндия эле бололучу, Турция эле жакшы экен, лучше Россия бололу деп ар кимдин үстүндө көйнөгүбүздү кие берип, белдерибиздеги майларыбыздын баарын үстүнө көрсөтүп бүткөн мамлекет болуп калган сыяктуу эле. Кыздарды айтам да, өзүңөр бойдон калгыла, өзүңөргө өзгөртө албай аткан нерсени гана ушул жерден алгыла деп. Албетте ата эне менен кыздын аралыгы, кыздын жалгыз кеткендиги кызга травма. Ал корголуусуз калып атат. Ошол эле мезгилде бирок өз алдынчалуулукка үйрөнүп аткандыгы бар тажрыйба. Бир нерсени айтам да, эгерде кызыбыз ушундай болсун десем, тагдыр, үй бүлө ушинтип калды дебестен, кызың менен өзүң кошо деле ошол кондитер цехты. Мисалы, Россияда ошол жака кызы кетип 100 000 тапса, милицияга түшүп калат, паспортун алмаштырат, анан улам Казакстанга кирип чыгып отурат. Ушинтип отуруп 50 000 кетип калат. Балким Кыргызстанда эле калып, ошого бир жеке курстарга окутуп, ошо өзүн таанытып, өзүң кошуп, биз болду үйдө отурабыз, эми силер бизди баккыла деп эле карып албастан, менин апам 6 жыл айыл өкмөттүн төрагасы, 20 жыл мектептин директору болуп, 47 жашында бизнесмендикти баштаган. Азыр бакыйган өзүнүн ишканасы бар. Анын акчасын чөнтөгүнө салып алып, аябай чоң акча болбосо дагы, ар кимге 500 сомдон, 1000 сомдон карматып, саякатка барып жүрө берет да. Ошол сыяктуу эле кызы менен кошо чыгып эле алар экөө ишкерлик кылса болот. Кыргызстанда ачка калганга мүмкүн эмес. Биз ушундай байлыгы көп кедей мамлекет болуп атабыз да. Чыгып туруп кызы менен чичир канак терип сатсаң деле, облепиха май өндүрүүчү Дармек деген ишканалар бар бизде. Болбосо жанагы ит мурунду терсе тест чай алат биздикин. Азыр ошондон чай кылып, ишкерликтин ошону да биз сабак беребиз да. Хоббини бизнеске айлантуу боюнча жана бизнес сабаттуулук боюнча. Бизнес сабаттуулук деген ушул. Адам эң жөнөкөй эле канча киреше киргизет, канча чыгаша кылат. Муну эсептеп жазыш керек. Жана кирешесинин
10% алып калып анан чыгаша кылмайынча ал бутуна турбайт жана келечеги жок деген нерсени үйрөтүш керекпиз да. Бизде ушундай мына айдын аягында тийип калса сага ботинка алып берем, мына айдын аягында тийип калса сага ботинка алып берем дей берип финансылык сабаттуулук жок болуп калгандыктан эми ата апабыздыкы жок, мен качан Наркайдагы ботинкени күтүп отурайын да Россияга барайын дейт. Кудайдын кулагы кубансын, менин бамымда мынагы саясатта жүргөн айым катары баягы кыздар барып эле коргоосуз калып эле катарынан бир киши 220 киши бир бөлмөдө жатып эле алданып мынтип калган этап өтүп баратат. Азыр кыргыздар деген өздөрү квартира алып бир бөлмөдөн алып атат. Анысы жакшы. Эми билим алууга деле жөнөтүп атабыз Германияга, Россияга, региондордо туруп Бишкекке жөнөтүп атышат. Бул деле аралык. Ошол жерде өзүн сүйө тургандыгын, анан ага ишене тургандыгын. Каякта жүрөсүң? Видеовызовтан чыкчы. Да бирөөлөр менен жүргөн жоксуңбу? Анан дагы бошонуп кетпе дебестен мен сага ишенем. Мен сага ишенем деген сезим балага сөзсүз жоопкерчилик жаратат. Биздин деле күйөөлөрүбүз бизге ишенип, эми абериң менен, акылың менен, адебиң менен барып келесиң десе ошентип барып келесиң. Анан бир жака барсаң мойнуңу жуламсы, анан мончого бекинип барып жуунуп келип, анан кийин машинеге сүрдүрүп уруп атышпайбы? Ошон үчүн ага ишене тургандыгын, анан эгерде ошол нерсе жакпай калса, аны позициясын билдире тургандыгын эне кабарлашып туруш керек. Сиз бир мисал айтпадыңызбы? 19 жаштагы кыз энеси менен келсең мынтебиз деп атыптыр деп. Келиңиздер, барыбызда кыз бар. Эгерде бирөөнүн кызы тагдыр менен кетип аткан болсо, келсин. Бизде деле ушул хоббисин бизнеске менде окуп, азыр бир 60 адам жеке кичинекей шейшеп тикме, баягы курак курамай, анан бирөө күйөөсү жанагы дүңүнөн жанагы сухофрукты деп коет, ошону сатат экен, аны упаковкалап букет кылып сата баштады да. Ага бекер. Продукция, сырье бекер үйдөн жасайт, баласы менен отурат. Ушинте бере турган болсо, ушул жерден деле жашай турган боло тургандыгын. Россияга жолдошум кетип атат деген жерден ай жолдошуң эмне иш кылат? Сантехник. Менин үйүмө эле келип ар айда күнтүп турсунчу, анан могу биздин академиянын мектеп бир ишкер Гүлбай Райымдын 3 этаж баягы окуу борборунда биз эмеде турабыз да, ижарада. Мындай партнер катары. Ошол жерге келип биздин сантехникага орносунчу. А сен биздикилердин барысына китеп боюнча, эстеп кала турган боюнча анан моундай сиз тагып жүрбөйсүзбү? Тагынчактардын түрлөрүн алып келип сатып турчу. Анан мен бул жерден англис тили боюнча сага курс ачып берейин деп. Эми инфакты бүткөн кыз экен. Эми ушул эмеге барып, Россияга барып салат жасайбы деп калтырдык биз. Эми көргөн сайын кубанат. Биз кубанып атабыз, үйдө эле онлайн англис тилин окутуп атам, анан жолдошум сантехник болуп иштеп калды депчи. Ал сантехникти окуган экен, кесиби да эмес экен, бирок чымыны бар деп коет бизде. Ошого ыгы келет экен да, кол эп келет экен, ошентип калды. Ушинтип изденсек болот. Мен жогорку билимдүү, илимий ишин жазып бүткөн, Россияда жеке центри бар курбум келип туруп азыр. Бул жерден жөнөкөй выпечкаларды, роллдорду доставка менен сата баштады. Эмнеге? Ал Россияда жүрсө балдарын мобилизацияга алып кетип кала тургандыгын билет. Баласы үчүн курбандыкка келет. А мен Россияда ролл центрлерим бар деп сүйлөсө болбойт да. Ошол сыяктуу кичине курбандык кылып, кичине изденсек, кыздарыбызды кетирбей жанында болууга жана аралыкта жүрүп жакын болууга мүмкүнчүлүк бар. Жакшы. Бизде кээ бир учурларда кыз жигиттер баягы кыз жигит болуп үйлөнгөнгө чейин канчалык бир көп убакытты өткөрүшөт да, 10 жылдан ашык убакыт сүйлөшүп жүргөн кыз жигиттер бар. Бирок ушул сурагым келип атат. Үйлөнгөнгө чейинки периодда ата энелери менен таанышып, али үйлөнүп, мындай ак тою болуп, никеси кыйылып, официалдуу түрдө үй бүлө боло элек, бирок эки тарап тең экөөнү болочоктогу үй бүлө катары тааныйт. Ушунча көп жыл өтүп кеткен аралыктан ушунчалык жакындашып калышкан. Бир тарап келининдей эле, экинчи тарап күйөө баласындай эле кабыл алып калышканда, бул канчалык туура аралашып кетүү? Бул нерсе бизде Кыргызда болгон. Колукту менен келиндин айырмасы бар. Колукту деген сөйкөсү салынган, болочокто тие турган жигити белгилүү, жубайы белгилүү айым. Ошон үчүн колукту деген бул кыска эле мөөнөткө болот. 1 жыл, 5 жылбы, 2 жылбы, 1 айбы невеста деген. Невеста болуп калат. Колукту. Чыңгыз Айтматовдун түбөлүк колукту деген жана аскада калган аңчынын ыйында жомогу. Трагедиясы ошондо болуп атпайбы? Колукту бойдон же келбегей, жигити келбей, күйөөсү белгисиз, ошону издеп, же турмушка чыкпай, башы бош эмес бойдон калып кетип атпайбы? Мына ошондой болгон бизде Кыргызда бар. Бирок ошол мезгилде деле ыйба кылып,
бири биринен бир жолу эле аралашып албай, үйүнө кирип эле чалчактап чай ичип албай бөлүнүп эле турганы жакшы. Баарды бир субординация деген, аралык деген, чек ара деген сонун нерсе. Кандай өнүксө деле келин кишинин кайнатасынын көзүнчө кошо отура калып эле телевизорду тең көрүп, футболду тептеп эле анан кийин тиги тузду алып берип коюңчу деп эле чай ичкенди мен колдобойм. Бирок ошол эле мезгилде эркин сурашып, мен баратам ата, баары сизге жакшы элеби деп сурашса болот да, сөзсүз эле наркы үйдө качып чыгып жүгүнө бербестенчи. Ошол сыяктуу эле ата эне менен баланын ортосунда субординация болуш керек, сырдашыш керек, бирок мезгилде бир нерсе ата энесине жакпай турганын бала билиш керек деген сыяктуу да. Ушуну билип койсо же ушундан улам, анда атам, апам мага болгон сыйы түшүп калат болуш керек, мен ушуну кылбай эле коеюн деген жоопкерчилик болгон сыяктуу сүйлөшүп жүрсүн. Анан мен ушуну айтып атпаймынбы, бизде сүйлөшүп жүрүп эле узак болсо бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Пешенесине жазылып, экөө үйлөнүп, никеси окулуп, анан баягы күбөлүк каттоо күбөлүгүн алып, нике күбөлүгүн алып жашамайынча булар аял күйөөсү эмес да. Тагдыр урушуп кетиши мүмкүн, үйлөнбөй калышы мүмкүн, көңүл деген нерсе ренжип кетиши мүмкүн, ыңгайсыздык жаралат. Ошон үчүн эки тарап тең болочоктогусу билсе да, бул пешенебиз, футуролог деген илим динде деле эмес, дүйнөдө деле бар да. Пешенеңе жазылып болсо анан жок. 5 мүнөттөн үйгө жетем деп атып, авария болуп жетпей калып атат. Ошол сыяктуу эле үйлөнүп, нике окутуп, бир үйгө жашап, никесин алмайынча ал сенин болочоктогу жубайыңа кандидат экендигин эске салбаш, унутпаш керек ушул эле. Анан бир жолу эле аралашып алган. Мен мисалы уул кыздарым чоңоюп калган, студент болгон. Жигитим, анан кызым деген сөздү кабыл албайм. Силердеги болочоктогу жубай болууга кандидаттар бар, талапкерлер бар, поклонницалар болушу мүмкүн. Ал качан той белгиленип үйлөнө турганда гана жигитим, кызым деп айтылат. Я не признаю деп айтам да. Но уважаю ваш выбор депчи. Ошол сыяктуу эле ата энелер кичине чек коюш керек. Күйөө болочоктогу күйөө бала кайнатасынын көзүнчө эле деп келе бербестен, балким кичине чек аранын болгондугу кызга карата урмат болот. А болочоктогу келин болчу адам кичине кайната кайненесине сырдуураак болсо, мындай аралашып эле келип албастан, була деп урмат катары белин. Сиз деле уул чоңойтуп атсаңыз, анан ошонун болочоктогу келини келип алып үйдү аралап эле үйдө отуруп эле, билбейм, аябай өнүккөн журналист, билимдүү, заманбап айым катары деле макул келбейт болуш керек. Ошол сыяктуу эле. Мен деле мисалы жолдошумдун апасын бир турмушка чыгармай 3 жыл калганча таанышымын, бирок жакшы учурашып, сурап, аябай сүйлөшкүсү келип атса деле, боюм алып качып, кетип калып, анан такыр эле кандай деп сурашып калган болсо, жакшы спасение деп койт элем. Анан кайсы досуңдун апасы, бир досумдун апасы деп кетип калчумун да. Ошол сыяктуу ошентип бойдун тарткан жакшы. Адабий чыгармаларда деле негизи улутка, динине карабай бардык заманда, бардык мезгилде, бардык элде болуп келген бул жетпей калган сүйүүлөр да. Бизде да Кыргызда бар, бул боюнча көптөгөн чыгармалар бар. Анан көбүн эсе азыркы заманда деле ата энеси каршы же бир тарап каршы болуп калып, анан жетпей калышат жаштар бири-бирине. Анан бир четинен айтышат да, кийин жаш өткөндө жетпей калган сүйүү тескерисинче жакшы экен. Ал ошол бир жакшы бир иштерге канат болот экен, эсиңде калат экен, чыныгы сүйүү мен өлбөйт экен деп, жетпей калсаң деп. Бир четинен өксүк кылып өтүшөт. Жашоосундамын сезбей, мен ушул сүйүүмө жетпей калгандан кийин мен жашоом кызыксыз деп 10 жыл, 20 жылдан кийин айткан адамдар бар да. Негизи эки жаш бири-бирин сүйүп турса, эки тарап сүйүүсүнө баш ийип, экөөнү баш коштуруш керекпи, же жанагынтип жетпей калган деңгээлге жеткирип, ата энелер мындайча айтканда ажыратып, мындайча айтканда кыз жигиттин тандоосу бири-бирине болгон. Жеңиш керекпи, же ата эненин, алардын тажрыйбасы көбүрөөк да жашоодо, тандоосу биринчи орунга чыгыш керекпи? Ошол кырдаалга кирмейинче бул нерсени айтыш кыйын да. Балким экөөнүн бири-бирине шайкеш келбей тургандыгын, экөө тең эркеликтен улам жашап кете албай тургандыгын, өзүнүн кызынын пейили тиги сонун жигитке туура келбей турганын ата эне билип тургандан улам бутташышы мүмкүн да. Бул мындай да, ага караганда биз балабызды өзүбүз жакшыраак билебиз да. Мен мисалы өзүмүн балдарым баарын бирдей көргөн менен кимиси эмнеси кемчилик билип эле турбайм балаканга салгандай. Ошол сыяктуу кээде ата эне жакшылык кылам деп кеп кеңешин айтыш керек. Мен ушул жагынан алып караганда
баягы насип, буйруса деген нерсени кабыл алыш керек. Анан адам эгерде өткөн менен жашай берсе, бул ийгиликсиз адамдардын сапаты. Ой, ошол болбой калган, ошондо мени берип койгондо мен сүйгөнүмө жеткен эмесмин. Анан турмушка чыгып алып деле, анан жолдошу көңүлдөгүдөй болуп калса, канча жигит жүгүрүп жүрдү эле мага депчи. Мен ошол кыздарга, келиндерге айтам да, ал албайт болчу. Ошон үчүн алган жок сени. Алсам, о жигитке окшоп сени алмак. Ал запасной аэродром болгонуң үчүн сен калдың. Болбой калганы кайрылуусу. Жашоону кабыл алышыбыз керек. Мен сиз менен аябай кучакташкан дос элем. Бир күнү келишпей калдык. Анан мен дубалдарга жүлөнүп, эмне мага тиги дос болбойт деп эле кыйнай беришим керекпи? Кабыл алышым керек. Мен сүйгөн, жакшы көргөн бойдон кой беришим керек. Ошол сыяктуу эле ошону эстеп, ошого көрүнөйүн деп стимул кылып өнүгүп ийгиликтүү адам болсо бул жакшы. Бирок ошону өткөн менен жашаган сапат бул ийгиликсиз адамдардын биринчи мүнөзүндөгү сызык болуп эсептелет. Черта характера болуп эсептелет. Ошон үчүн болбой калса болбой калганы. Анан ата-эненин мен жакшылык кылып коюп атам деп эле тигинин апасынын бети мага жаккан жок, анан үйү мага жаккан жок, анан бала бош экен, анан кесиби жок экен эмес. Балким ошол жакшы сезим экөө ушунчалык бирин жакшы болуп атса, жардам бер сен балаңа. Балаңын бактылуу болушуна, болочокто сенин кызың ала турган күйөөнүн үйү жок болуп атса, жакшы жумуш таап бер. Биз балык бербейли, бирок кайырмак берели да. Мейли мен кызым алып кыйналып калбасын, үйдө анан кийин адак иждивенчествону ойготуп, анан тигинин ата журту эмне үйлүү болуп калыптырбы деп анан кудалар тирешип отургандан көрө, анда күй баланын мүмкүнчүлүгүнө каратып эмне кылып жашайсыңар, эмне кыласыңар, анда момундай кылла деп кеп кеңешиң, тажрыйбалуулугун көрсөт анда сен. Болочоктогу келиниң өтө эле эрке болуп атат, сенин тарбияңа туура келбей атат. Бизде момундай нерсе бар. Биз көбүрөөк консерваторбуз, же болбосо биз динди кармайбыз. Ошол сага ыңгайлуу элеби деген сыяктуу нерсени айтып жардам бер. Анан бул айта берет. Азыр айткан менен сенин эркиндигиң, сен дарыгер болсоң, түнү оперирующий врач болом деп атсаң, бул кызганат, сени чыгарбаганга даярсыңбы деген сыяктуу кеп кеңешти айт. Жөн эле армандуу эле кыркыт койбой, алар деп жок дегенде 50%, 60% ынанган абалда баш тартса, бул ата-эненин ийгилиги жана артыкчылыгы болуп эсептелет. Анан негизи болсо, бири-бирин тандаса, жүрөк менен акыл менен чечим чыгарса, берген жакшы. Көрүп ата-энелер сырдашып, жок ушул жакшы, тиги туура эмес. Биз достор бири-бирибизди кыйбайбыз деп душман болуп калгандар канча? Биз ойлойбуз да балабызга бакыт жасап беребиз депчи. Балабызга бакыт эмес, ошого мындай устакер болуп кошо жардам беришибиз керек да. Ушул жерде сен унчукпай кой, сен ошол мүнөзүн кабыл ал, антпесең мындай болот. Анан мындай негизи мага жолдошуң мүнөз жагат. Могу экөөнү өзгөртүүгө болот да. Бул эми чоң сүйүү да деген сыяктуу нерсе менен жардам бер анда. Деген сыяктуу нерсе. Мисалы мен турмушка чыккан мезгилде менин апам бир ооз айтты да. Атаң өтүп кетти. Мен агаң Америкада жүрөт. Чоң агаң Айылда, бири жең Алматада жашап атат. Мен тааныбайм сени тием деген жигитти. Өзүбүз Айшаталарың балдары бар. Мен көрүп жүргөн өзүбүздүн айылдан эле сүйлөшүп көрбөйсүңбү депчи. Анан айттым да, менин мүнөзүм мага маалым. Менин өзүмдүн баалуулуктарым мо болсо, мен ошону ушул жигиттин жанынан көргүм келет. Сиз мага мүмкүнчүлүк бериңиз. Сен өзүң момундай мүнөзүң бар, моуну жеңгенге даярсыңбы? Сен бараткан айылда момундай салттар бар. Бир көчөнүн баарын сизиңиз дейт. Сен ошого даярсыңбы? Макул. Анан кийин сен кайгырбасаң, мен сени тараптамын деп жоопкерчиликти мойнума илеп, бир ооз айтып көрүп анан берген да. Кийин анча-мынча жолдошум менен чукулдашып таарынышып калсам, мен апама сөз бербедим беле деген нерсе болчу да. Жоопкерчилик болчу. Анан кээде бап сырдашып айтып калсаң болот андай. Атаң экөөбүздө деле болчу. Эми көчөдөгү бирөө кайдыгер адамга сен кызган карабайсың да. Жакын адамың жакшы болсо дейсиң, кызганасың, сүйөсүң, урушасың. Көчөдөгү бирөөгө таарынсыңбы же сенен чыгарсыңбы? Бул сүйүүнүн белгиси. Ал 5 мүнөт, 10 мүнөттө өтүп кетет. Акылдуу аял мынтип коет. Эсимде. Атаң раматылык момунткенде анан мен мынтип койчу элем деле. Ойлоп көрсөм ошонун жарымын токуйт окшойт деп айтчу да. Биз деле ошону колдонушубуз керек. Мен деле мисалы балдарыма айтканда, атаң укпасын. Муну атаң билбесин. Эми атасы билсе аны эчтеке деле болбосо керек. Аны ойлойт деген. Биздин апабыз момундай күчтүү аял, анан атамман коркуп аткан болсо, атам андан да жини келет экен, анан да жөл эле коеюн дейт да. Ошол сыяктуу колдонуш керекпиз го дейм. Дагы бир маселе бул өзгөчө биздин кыргыз коомунда бар. Бул жаш курактагы айырма.
кыз жигит болордо көп учурда жигиттерден эмнегедир жигиттерден угуп калам. Аябай жагат, ата энем деле каршы эмес, же тескерисинче мүнөзү жакшы, иштеген кесиби туура келет, мындай көп плюс жактарын айтып келиптир, бирок менден улуу да же болбосо тескерисинче көп эле жаш кичүү болуп атпайбы. Мен өзүм эле бир классташ балам мындай кеч үйлөнүп калды да, кеч үйлөндү, 30дан бир аз өтүп үйлөнүп, анан башка классташ балдарыбыз жүрө бересиңби ушинтип баардык ишти токтотуп туруп сага кыз издебейликпи десе, эми мага ким тиет? Картайып кетпедимби деп атпайбы? Эми элестетсеңер, азыр мен өзүмдөн жок эле дегенде 10 жаш күчүү кызды алам десем деле, ал бир 22ге чыгып калыптыр дейт да. Анан эми уят го мен 10 жаш күчүү кызга карт күйөө болуп барганым дегендей бир барьерлер бар да. Кыз балдарда деле мисалы жакшы бала экен, анан бирок менден кичүү экен да, анан туугандарым эмне дейт, башын айландырып алдың дейт, анан эжесиндей болуп, энесиндей болуп деген сыяктуучу мамиледе ушул жашка караш керекпи? Эгерде жашка карабаш керек, бул нормалдуу эле нерсе болсо, ал менен улуу да, ал менин сонун болуп атат, бирок менен улуу да деген пикир болмок эмес да. Бул реалдуу, оптималдуу вариантка туура келбеген үчүн, ошон үчүн ал менен улуу да деген нерсе талданат. Реалдуу туура деген вариант тең менен, тезек кабы менен, кыз бир аз кичүүрөөк болсо, эркек улуураак болсо деген нерсе жакшы. Бирок болбогон 1-2 жаш болсо, же ошол эле нерсе көйгөй болуп аткан болсо, бул анда тоскоолдук болбош керек. Анан мен билем, көп жаш улуу аксакалдарга же көп жаш кичүү, бул баары бир жашоонун мыйзамына, жашоонун агымына, аялдын возрасты менен эркектин возрастындагы талаптардын баары бир кичине каршылыгына турушат. Мен ошого да даярмын. Мен күчтүү болууга, мен ошону кабыл алам деген тоодой жүрөк болсо, муну жеңип чыгышым мүмкүн. Бирок мен мындай айтып атпайбы, мен көбүрөөк консерватор болуп калдым окшойт депчи. Тең менен, тезек кабы менен деген нике көбүрөөк колдойм. Анан такыр эле болбой эле сүйүп, экөө бири-бирин жашабай атса, анда жоопкерчилик алыш керек. Ошол боюнча мен да сиңерге кошулам. Жеке байкоомдо бир 10 жаштан ары болгондон кийин айырмачылыктары да чоңураак болуп калат экен да. Эң жөнөкөй уккан музыкалары башкача, бала кезин сүйлөшөлү десе эки башка муундун адамдары болуп калат экен. Дос теңтуштары башкача, алардын көз караштары башкача болуп эле бир билинбеген эле тоскоолдуктар жарала берет экен да, бир ортосунда 13 жаш айырма бар үй бүлөдөн көп байкайм да. Ушул уккан музыкаларынан баштап, күйөөсү улуу 13 жаш. Ооба. Ал жакшы эле, эге биз аны кабыл алып көнгөнбүз да. Жашай беришет, жашынакай эле, урушсалар чыкпайт. Бирок баары бир байкалат силерге. Баары бир байкалат, анан байкалгандан да мындай тамаша аркылуу бири-бирине наразычылыктарын билдире беришет да. Анда сен кичинекей болчуң же болбосо аялы болсо, эми анда мен кичинекей болчумун да, анан кийин силер мындай бир ошол тең менен деген нерсени абдан ачып берип коет экен да. Андан да чоң жаштагы айырмачылыктар бар да. Анан ойлойм да, кедечи 20 жаштан ашык эми тагдырдын нике насиптеп буйруп үйлөнүп калышкандар кантип жашайт болду экен депчи. Менин чоң энем, чоң атаман 22 жаш кичүү эле. Энемин, чоң атамдын ушундай бир кайраттуу, күчтүү, жоопкерчиликти ала билген мүнөзү, чоң энемдин ушу таш тезген көтөрүмдүү сабырдуулугунан улам сонун жашашты. Эми баягы тагдырдын буйругу экен, чоң атамдын байбичеси кайтыш болуп, чоң энемин аксакал жолдошу кайтыш болгондон кийин үйлөнгөн брак болду. Бири 90го, бири 97ге чыгып кайтыш болду. Мындай деле болот. Бирок реалдуусу ошо тең менен болгон десеңиз. Баягы казактардын бир күлкүлүү эмеси бар, программасы. Баласы ар кандай кыздарды алып көрүп эле апасына тааныштырып берет эмеспи? Апасы баарын жактырбай элечи. Ушуга кандай карайсыз? Эркек балдар сөзсүз түрдө баягы энесине тааныштырып, көп балдардан угам да. Апама тааныштырам, эгер апама жакса, анан андан ары мамиле курам дегенчи. Бул бир чети мындайча алганда анализ менен, акыл менен иш жасоо, сезимдерге жол бербей, эгер баарына жакса, келечегибиз боло турган болсо анан сүйөйүн дегенчи. Бирок бир чети таң калам да, кантип ушинтип сүйөт? Жөн эле көрүп калып сүйүп кала бербейби депчи. Баарына жаккандан кийин анан сүйгөн бул чыныгы сүйүүбү, сүйүү эмеспи депчи.
Ал менимче мындай кылат да. 90% сүйгөн, 60% сүйгөн, 70% сүйгөн, жактырган 2-3 вариантты апасына көргөзүп, анан ошол 50дөн жогоркулар жакса бирөөсүн алат болуш керек да. Себеби апасын аябай мүнөзүн билгендиктен улам келечекке карап акыл менен иш кылып атышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде бул кызды менин тебелеши мүмкүн. Мисалы, мени барып жолдошум, жүр мен сени апама тааныштырайын, анан көрсөң анан кийин апама жаксаң алам. Менимди тебелемек да. Өзүн сыйлаган кыз мейли сенин апаңа барайын деп барбашы ыктымал да. Эми көзү катып эле мейли ким алат экен мени деп калса билбейм. Бирок негизи ошону башкача уюштурса болот да. Мисалы, апам сени айтып берсем аябай жактырды, көргүсү келди, туулган күнүн экөөбүз куттуктап койсок тим эле кубанып калмак деп кыздын менин тебелебей апарып көргөзүп, анан эркек кыйын болсо көпүрө устун болуш керек. Аябай сиз жагыпсыз апа деп анан кой тарбиясы келишпейт экен айтасыз. Жок, кече мындай байкалбай калды окшойт, мындай сизден тартынып өзүндө боло албай калды, бирок сизди аябай жактырыптыр деп экөөнү табыштырып, алдын ала табыштырып алып үйлөнсө, болочокто ажырашуунун алдын алып аткан болсо сонун кадам болушу мүмкүн. Бирок апарып көрсөтүп, апама жакпай калыптыр деп эле таштап койсо кандай? Бул ошол балдардын жигитчиликке жатпайт. Чечкинсиздигинен кабар бербейби? Эгерде ошол апасын өзгөртө албайт да, биз апаны тандай албайбыз да. Ошодон улам аргасыз болочокто келинди аяп, мен паланчаны албасам деле апама жакпаса, ушул нерсесинен улам туура келбесе, ал бул жашатпайт. Бекер бир кызды бактысыз кылат. Же мен апам кечип кетишим керек, ошондон көрө ортолотуп, алтын ортолукту табайын деп чечим кылган болсо, бул жакшы, акылдуу эле чечим. Себеби ата энеси баласын чечим билет да, балам. Сен өзүң карачы, ал деген кыз аябай билимди күчтүү кыз экен. Эртең анан Бишкекке барып жашайм деп турса, сен кандай болосуң деп ким кеңешин бериши мүмкүн, көз ачылышы мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде кыздын менин ал бирөөнүн айдай кызы. Ага сага келечегин тапшырып, мейли мен сага жар болоюн деп аткан кыз. Тебелеп деп сага барбаш керек. Анан жигиттер эстеп койгула. Мен барып бүгүн үйүмө жыйнап бер. Анан бүгүн берип апама таанышасың, анан эжеме таанышып жакшы сүйлөсөң анан аласың десе эле мейли деп бара берген кыз эки максаты болушу мүмкүн. Же такыр анда ханыша сезим өнүкпөй калган, болду ошого эптеп эле күйөө болсо болду. Же экинчиси эптеп тийип алайын, анан сени тайнеңди таанытам деген. Ошон үчүн көрөп го дейм. Ошон үчүн жигиттер мындай өздөрүңүздөр чечим алып, жоопкерчилик алып үйрөнүңүздөр. Эркек үй бүлөнү сактоодо устун болуш керек. Апасынын сөзүн аялыныкын айтпай, экөөңү тең жакшы көрөм, анан экөөңү тең кабыл алам. Не болсо да мени төрөгөн, экөөбүз кантип бала чоңойтсак апам мени ошентип чоңойткон, сүйүүгө милдеттүүбүз. Менин көзүмчө апамы жектеген адамды мен кабыл ала албаймын. Сүйүүгө милдет. Мен сенин апаңды сүйөм, сен менин апам дей алыш керек. Ошол эле мезгилде аял кишиге бирок сени жакшы көрөм. Карасаң, апам урушса эмне кылып коеюн? 100 кызды алган жокмун, сени алдым. Себеби жүрөгүмдүн ээси сенсиң. Мына жаным 5 мүнөт чыдап коебуз мындай деген сыяктуу нерсе менен болбой эле. Сен апама айтыпсың, анан ошону деп койсоң болмоганан чыгып алып, апа мени аялым эмне урушупсуң дей берсе, бул болбойт. Ошон үчүн эркек чечим кабыл алып атканда, эгерде өтө эле тааныштыргыңыз келип эле кемеңгер болуп кетип аткан болсоңуз, кемеңгер программасынан бир сунуш кыздын менин тебелебей, үйдө баараны күткүсү, көргүсү келип аткандай сезимди алып барыңыз. Бул кыз менин кызым болсо, башка бир эркек ушинсе деген гана нерсени ойлоп койсо, бир кыска секунд эркектер. Абдан жакшы кеңеш болду Нургулжи уктуруунун соңунда. Ушул мамиледен эми ар кандай абал болуп калат. Кээде акыл, аң, сезим менен эле канчалык деңгээлде бири-бирин жакшы көрүп турса да мамиледен чыгууга туура келет. Мына ошондой учурда башын жоготуп койбой, келечекке болгон каалоо, үмүт, кыялдарынын баарын тебелеп таштабай, анан ошол эле учурда сен акмак экенсиң, ит экенсиң деп бет карашпай калбай, кантип мындай акылдуу чыгып кетиш керек мамиледен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, кыздарыбызга айтышыбыз керек да, берилип эле, сүйүп эле, кабыл алып эле, жан жөнүңдү тапшырып алгыда эч ким эмес ал. Ал болочоктогу жолдош болууга эле кандидат. Кандидаттардын эч кимине биз мандат да бербейбиз, депутатын деп тааныбайбыз да, президентин да дебейбиз. Анын корчкасы деле жок. Өзүңдү көрсөт. Ошого карап, аралыкты сактоо менен карап, качандыр бир токтотуп койсо, эркек сага болгон тапшырып, сүйүү, курмандыгы, белектери менен күйүп кетип, сен да мендей күйүп кал деп каргабай турган деңгээлде мамиле болуш керек. Сен ошол нерсеңи сүйүүгө кабыл алган болсоң, анда ошону мындай лаялдуу, нейтралдуу алып барып туруп, ошону үй бүлөлүк мамилеге атып кет. Жок, качандыр бир токтоп калуу болсо, токтоп кала турган чеги бар деңгээлде мамиле сакташ керек. Ошон үчүн көбүнчө бул келечеги жок сүйүү. Баягы эле чоң айымды сүйүп калуу, же үй бүлөлүү бирөөнү сүйүп калуу болушу мүмкүн, же такыр аралыктан динин туура келбеген нерсени сүйүп калуу болсо, анда
анда акылга башыйп, болочоктогу ажырашуу, болочоктогу балдарды жетим кылуу эмес, азыр сактап калып, аны жүрөгүндө жетпеген сүйүү менен аздектеп, урмат менен калуу жакшыраак деп ойлойм. Рахмат сизге чоң. Биздин угармандарга, өзгөчө энелерге, анан кыздарыбызга абдан бир кулагына күмүш сырга жакшы кеп кеңеш болду окшойт. Ардактуу угармандар, сиздер мына ушул бүгүнкү программада айтылган сөздөрдү өзгөчө кыздар ушул үй бүлө академиясынын курстарынан да ала аласыздар. Жогоруда Нургулза эже өзү да айтып кетти кайсы багыттар боюнча сабактар бар экен. Кайрылыңыздар, окуңуздар, келиңиздер. Үй бүлө институтун бекем жана мындай саламаттыгы чың үй бүлө түзгөндү өзүбүздүн колубузга алалы. Ал президенттин же башка бирөөнүн колунда эмес экенин түшүнө турган деңгээлге жеттик окшойт. Сизге болсо ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул абдан тарыхый кадам десек дагы болот. Анткени эгемен өлкөдө үй бүлө институту боюнча сиздики сыяктуу академиялар, ар кандай уюмдар эми баш көтөрүп, эми түзүлүп баштады да, байкалбаганы менен чыйыр салуу абдан оор. Анан чоң бир жоопкерчиликтүү иштер жасап атасыздар. Эртең бирөө мен ушул сөздү Нургулза эжеден уктум эле деп жакшы жагына колдонушу мүмкүн, же аттеңгиле өкүнүп калган учурда укпай койдум эле деп колдонушу мүмкүн да. Бул абдан адамдын тагдыры жоопкерчиликтүү нерсе. Мен мисалы жеке өзүм бирөө тааныштырып койбойсуңбу, же мен менен свиданияга барып келчи десе качам да, мен жоопкерчилик алгым келбейт депчи. Сиздер болсо ондогон адамдардын башын бириктирип алып, жүздөгөн адамдарга курс өтүп атасыздар да, бул абдан чоң жоопкерчилик. Андыктан ушул ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Азыр мен кыздардын арасында баягы эртең менен туруп жаткан төшөгү менен ичкен кружкасын жыйнап жууп кеткен гүлгүрбөгөн айым бир жерден турмуштан ийгилик издебейли койсун деген сөзүмү өтө көп колдонушат. Ошол мага мотивация болуп, мен эртең менен жыйналып калдым деген кыздар бар. Ошого бул өзүнүн жеке багыты экен да, бул эми Нуркыз айымдын идеясы экен дебестен ушунча барандуу салмагыңар менен биздин идеяны, биздин багытты колдоп, микрофон тартуулаганыңарыз үчүн Спутник жамаатына сизге ыраазычылык билдирip атам. Рахмат чоң. Ардактуу угармандар, биз ушуну менен кемеңгерди жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто Шаардык кеңештин депутаты, үй бүлө академиясынын жетекчиси, Асылзат айымдар коомунун төрайымы, филология илимдеринин кандидаты Нургуз Кадырбекова болду. Биз кыз жигит мамилеси тууралуу сүйлөштүк. Биздин толкунда кала бериңиздер.